taşlamağınızlar, jardam kılыңızlar. Oğlumun var basıp ketişine sebepçi bolыңızlar soranamın. Umar катуу орун менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2012 жылы чыккан Кара киши аттуу тасманы көрөбүз. Американын кичинекей шаарчасында көп жылдан бери жаш балдар жоголо баштап, тасманын аягында жоголгон балдар тууралуу өтө кызыктуу чындык билинет. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, акырындан тасманын таржымалына өтөлү. Ежегодно в США пропадают без вести 800 тысяч детей. Американын эң алыс аймактарынын биринде жайгашкан Колдрок шаарчасы. Бул шаарчанын шаар деген эле наамы болбосо өзү такыр эле шаарга окшобой, жумушсуздук күчөп элдин көбү кембагал жашашчу. Анткени ал жерде жайгашкан шахтаны жаап салып, тургундардын көбү жумушсуз калышат. Бир кезде эле көчөлөрдүн биринде катуу келе жаткан унаа пайда болуп, унаанын ичинен 3 кыз түшө калып, Кэрол деген кыз катуу ооруп жаткандыктан аны ал жерде жайгашкан ооруканага алып киришет. Көрсө Кэрол боюнда болгондуктан толготуп жатыптыр. Анда медайым Джулия аны дароо эле төрөтүүгө киришип, Кэролду ынтыккын деп буйрук берип, Кэрол аман эсен уул төрөп, бирок наристесинин үнү такыр эле чыкпай жаткан. Анда Джулия Кэролдун апасына аны алып чыгып кетиңиз деп буйруп, наристенин бутугун чапкылап, анын денесине массаж жасап, акыр аягы наристе ыйлап жиберет. Ошентип бала аман эсен төрөлүп, бирок Кэролдун апасы Трейси Джулияга келип, "Сен Кэролдун төрөгөндүгүн эч кимге айтпай эле койгонуң, бул биздин сырыбыз болуп кала берсин. Кызым 18ге деле чыга элек, анын башын Стивен деген бала айлантып ушул нерсени кылып коюптур. Бул нерсе ортобузда калсын" десе, Джулия шаарча кичинекей болгондуктан макулдугун берет. Биз мындан соң бул шаарчада көптөгөн коркунучтуу окуялар болуп, жаш балдар аябай көп жоголуп, эң кызыгы алардын кандай болуп жоголуп жаткандыгын эч ким түшүнбөй, ата-энелердин айтымында көз алдында эле туруп жоголуп кеткендиктерин айтышып, кээ бирлери болсо кара түстөгү бою узун адамсымал нерсени көргөндүктөрүн айтып беришет. Анан дагы шаардагылар ал кара кишиге Верзила деген ат коюшуп, балдарды ошол Верзила урдап жатат деген тыянакка келишкен. Кандай болбосун, шаардагы тургундардын кээ бири бул жөө-жомок деп ишенишпей, ал Верзила деген жөн гана адамдардын оюнан чыгарган нерсе деп чыгышат. Да о чем ты? Как это еще назвать? Конечно, это растление малолетних. Шаарча өтө чоң болбогондуктан бардыгы бири-бирин таанышып, каарманыбыз Джулия дагы ал кара кишиге ишенчү эмес. Ошондуктан ол турган жерден бардыгы эле Верзила жөнүндө сүйлөшүп, Джулия болсо аларга такыр эле маани бербей, лейтенант Дот болсо мен аны кандай болбосун кармаймын деген максатта жүргөн. Анткени акыркы жолу кылмыш 2 ай мурун болуп, жакында дагы болушу мүмкүн эле. Биз ошол мезгилде так эле ошондо жоголгон балдардын биринин апасын көрөбүз. Ал баласын жоготкондон бери ордунда такыр эле тура албай, эки жакка карап бир аз акыл эсинен кете баштаган эле. Каарманыбыз Джулия болсо жумушунан кийин үйүнө жөнөп, биз ушул жерде Джулиянын күйөөсү каза болуп калгандыгын түшүнөбүз. Ошондуктан ал үйүндө жалгыз уулу менен чогуу жашачу. Брюссельская капуста. Фу! Джулия ар дайым жумушта болгондуктан баласы Дэвидти аны үйүндө Кристин карашып, чогуу жашашып, Кристин каарманыбызга ар дайым күч-кубат берип турчу. Анда Джулия баласынын көңүлүн ачып, аны менен түн бир окумга чейин ойноп, Дэвидти уктаткандан кийин өзү дагы чарчап калгандыгын сезет. Бир кезде эле Кристин бөтөлкөдөгү жинди сууларды көтөрүп келип, Келанды ден соолугу үчүн алып жиберели деп, экөө чөйчөктөргө куюп ичип, бир кезде Джулия уйкуга кетет. Ошентип арадан канча убакыт өттү белгисиз, Джулия бир мезгилде эле чочуп ойгонуп, үйдүн биринчи кабатында магнитофондун катуу коюлгандыгын угат. Анда Джулия эчтекени түшүнбөй магнитофонду өчүрүп, бирок Кристинди такыр эле таппай, муздаткычын ачып жатып, Кристиндин жерде оозу таңылып байланып жаткандыгын көрөт. Боже мой. Анда Джулия чочуп кетип, Кристиндин дароо эле оозун бошотуп, мындан соң баласын эстеп, анын бөлмөсүнө чуркап, бирок аны үйдүн эч жеринен таппай, кайрадан эле Кристинге чуркап келет. Ошол мезгилде бет кап кийген адам Джулиянын баласын урдап кетип бара жатыптыр. Анда каарманыбыз анын артынан чуркап, унаасына олтуруп качып кеткендигине карабай унаага жармашып, бирок кармаган жеринен сыйгаланып эле унаага сүйрөлүп калат. Бир кезде кылмышкер унаасын токтотуп, Джулия Бекингенге жетишип, унаанын астына кире качып, андан соң унаанын терезесинен баласынын уктап жаткандыгын көрөт. Анда каарманыбыз аны куткарып кетүүнүн аракетин көрүп жаткан кезде ит чыгып каарманыбыздын колун тиштеп, Джулия итти таш менен жыга чаап, кайрадан эле унаага жөнөйт. Ошол мезгилде эле жанагы кара адам каарманыбызды уктата чаап эле колун байлап унаасына салып алып жөнөптүр. Анда байланган абалда өзүнө келген каарманыбыз ал жердеги итти көрүп жүрөгү түшүп, бирок колун чечүүнүн аракетин көрүп темирдин кырына жипти кесе баштайт. Акыр аягы Джулиянын ою ишке ашып, бул убакта оорунун жанында уктап жаткан каарманыбыздын баласы ойгоно баштаган эле. Анда Джулия кара адамга кол салып, ал унаасын башкаруусун жоготуп, бул убакта аркадагы ит каарманыбыздын бутун тиштей баштайт. Бир мезгилде унаанын башкаруусу толугу менен жоголуп, алар жолдун ортосунда кырсыкка учурады.
баштады. Ошентип унаа капталынан жатып калып бир топ убакыт өткөндөн кийин анын эшиги ачылып, биринчи Дэвид чыгып, анын артынан кара адам чыгып аны көтөргөн бойдон качып кетип калды. Биз болуп жаткан окуяны жергиликтүү тургундардын бири шайтан араба минген кичинекей кыз байкап тургандыгын көрөбүз. Бул кыз тасманын башында төрөгөн Кэролдун бир тууган сиңдиси болчу. Ал унаадан башка үндөр чыга баштагандыктан коркуп эле ал жерден качып кетип калып, көрсө унаанын ичинен Джулия такыр эле чыга албай жатыптыр. Анда каарманыбыз колудагы бутудагы тиштелгендигине карабай эле баласын андан ары издеп жөнөп, жолдун четиндеги качкан адамдын изи менен ээрчип кете берет. Эң кызыгы жанагы из токойду аралап бара жатып эле бир мезгилде жок болуп кетти. Анда Джулия айласы кетип эмне кылышын билбей Дэвидтин атын айтып кыйкырып, токойдон чыгып эле бир мезгилде кайрадан эле асфальт жол менен басып жөнөйт. Бирок катуу кыйналып алы кеткендиктен бир мезгилде жолдун ортосуна жатып калып, жолдо унаасы менен келе жаткан адам токтой калып эле каарманыбызды куткарып калат. Бул адам биз буга чейин көргөн лейтенант Дот болчу. Ал каарманыбызды унаасы менен алып жөнөп жогору жактан жардам чакырып, өзү кылмышкердин изине түшүүнү каалап Джулияны жакынкы жердеги ашканага жеткирет. Анда ал жерде Джулиянын абалын көргөндөрдүн бардыгы таң калып эмне болду экен деп такыр эле түшүнүшпөй, ашканада иштеген жумушчу аял Джулияга жардам кылып, сен менин бөлмөмө кирип жуунуп алгының, бир аз өзүңө келип анан чыгаарсың десе, каарманыбыз ыраазычылыгын билдирип бети колун жууп, сыртка чыгайын деп жатып терезеден бирөөлөрдүн сүйлөшкөндүгүн угуп калат. Ал жерде жергиликтүү тартип сакчы менен шаарчанын тургуну Дуглас сүйлөшүп жаткан. Алар каарманыбыз Джулия жөнүндө сөз кылгандай бир болсо, ал бир нерсени билип калды окшойт. Биз аракетибизди батыраак башташыбыз керек десе, муну уккан Джулия эчтекени түшүнбөй, ал аз келгенсип ал бөлмөдөн буга чейин жоголгон балдардын сүрөтүн, жада калса өзүнүн дагы баласынын сүрөтү тургандыгын көрөт. Бир кезде ашканадагы адамдар топтолушуп каарманыбыздын бөлмөдөн чыгуусун күтүшүп, бирок Джулия такыр эле чыкпай жаткандыктан Дуглас бөлмөгө бастырып кирип каарманыбыздын качып кеткендигин түшүнүп, ал жердегилердин бардыгы биригип алып эле колдоруна сойул алып, жада калса мылтыктарын көтөрүп алып эле каарманыбызды издеп жөнөшөт. Сыягы бул адамдардын бардыгы бир нерсени билет окшойт. Анда алардын арасынан тартип сакчы Дуглас белгисиз бир имаратка барып, анын ичине кирип кеткен кезде биз каарманыбыз дагы эле анын унаасынан түшкөндүгүн көрөбүз. Анда Джулия жашынып бир кезде тартип сакчы имараттын ичинен бирөө менен сүйлөшүп, бирок ал жерден кетип, Джулия болсо имараттын ичине кирип, деги эмнелер эле болуп жатат деп изилдей баштайт. Анда каарманыбыз ал жактан бирөө жашаган сыяктуу ар түрдүү бөлмөлөрдү таап, анан дагы бөлмөлөрдүн бириндеги сыналгыдан керемет көч болуп жаткандыгын көрөт. Бир мезгилде эле ал жерден кара кийимчен адам чуркап кетип, анын артынан каарманыбыз ээрчип, бара жатып эле имараттын ичинен баласы Дэвидти көрөт. Анда Джулиядан Дэвид дагы качып, каарманыбыз анын артынан издеп, таптым деп кубанып жаткан кезинде жанагы кара кийимчен адам келип Джулияны жыга чабат. Эң эле кызыгы бул кара кийимчен адам биз тасманын башында көргөн баласын жоготуп бир аз келе суга айланып калган аял экен. Анда Дэвид ал аялга апа деп кыйкырып кучактап жиберет. Бир кезде ал аял каарманыбызды отургучка байлайт дагы, мен баламды кайрадан өзүмө кайтарыш үчүн өтө көп убакыт талап кылынды. Сен анын башын такыр эле айлантып салыпсың го, ал мени эстей албай араңдан эстеди. Мен баламды жоготкондон кийин өзүмдү келесодой сезип, күндө токойго чыгып издей берет элем. Бир күнү эле адаттагыдай түн бир убакта токойдо издеп жатып сенин үйүңө кабылдым. Терезеңден байкасам, сен так эле менин балам менен ойноп жатыпсың. Ошондо мен өзүмдү чындап эле келесоо болдумбу деп ойлонуп, бирок көргөн көзүмө ишенип, дароо эле бул окуяны ашкананын жумушчусу Тришке айтып бердим. Мындан соң Триш жергиликтүүлөргө айтып, мен болсо сенин үйүңдүн баламды уурдап кетүүнү чечип, баламды алып кеткенден кийин ашканага барып бардыгын күбө кылмакмын. Бирок максатым мен ойлогондой болбой, сени лейтенант жолдон таап алып ашканага жеткириптир. Эми гана айтчы мага, мен го баламды шүгүр таап алдым, башка балдарды эмне кылгансың? Калп эле элдин баарына медайым болуп жакшы көрүнөсүң, чындыгында коо түлкү турбайсыңбы деп каарманыбызды жыга чаап, мага чындыкты айтып бергин десе, Джулия мен ал балдардын бардыгын Верзилага берип салганмын деп айтат. Анан дагы бул убакта каарманыбыз колун бошотуп алгандыктан жанагы аялга жообун берип, отургучтан толугу менен бошонуп чыккычагында Дэвид качып кетип эле бекинип калат. Бир кезде Дэвид бекинип олтурган жерден ал бекинген жерди башка бир кыз ачты. Бул жанагы Кэролдун сиңдиси, буга чейинки жолдогу окуяны көрүп калган дудук кыз болчу. Эң кызыгы, ал каарманыбыз Джулия менен биргеликте иш алып барат экен. Ошондуктан экөө бир кезде Дэвидти көтөрүп алып эле качып жөнөшөт. Анда Джулия дароо эле үйүнө келип, Дэвидти кайрадан Кристинге берип, биз ушул жерде Джулиянын кылмыш ишине Кристин дагы тиешелүү экендигин түшүнөбүз. Анда Джулия Кристинге эми бардыгы ачыкка чыгып кетти, даярдангының деп эскертет. Бул убакта Кристин дароо эле коркуп олтурган Дэвидке уколун сайып, Джулия болсо аны көтөрүп алып жертөлөгө түшүп кетет. Арадан бир нече убакыт өткөндөн кийин гана Джулия жертөлөдөн өзү жалгыз чыгып, дагы деле эшикте олтурган дудук кыз Дженнини үйүңө кеткениң деп кетирип жиберет. Мындан соң Джулия үйүнүн экинчи кабатына чыгып, биз ал жерде Джулия каза болгон күйөөсү менен түшкөн сүрөттөрдү көрө баштайбыз.
Көрсө каарманыбыз күйөөсү тирүү кезинде экөө ар кайсы мамлекеттерге барып жаш балдарга жардам берип жүрүшчү экен. Бирок көп өтпөй эле ал жерге шаарчанын тургундары дагы тартип сакчылар дагы келип, Джулиянын колуна кишен салып, лейтенант Дот өзү менен кошуп алып жөнөйт. Анда алар Джулияны аман эсен алып чыгып кетүүгө катуу даярдана башташат. Антпесе шаарчанын тургундары Джулияны ошол жерде эле өлтүрүп салууга даяр болчу. Кандай болбосун каарманыбызды унаага салышып, тартип сакчылар ал жерден алып жөнөшүп, бирөө адамдардын арасынан бирөөсү каарманыбызды таш менен урганга жетишип калды. Кристин болсо чындык билинип калгандан коркуп өзүн өзү асып өлтүрүп алыптыр. Вот черт. Ошентип тартип сакчылар каарманыбыздын үйүн тинтишип, ал жерден эч кандай өзгөчөлүк деле табышпай, жертөлөгө түшүшүп, ал жактан шахтага түшүп кете турган эшикти көрүшөт. Тасманын башында айтылгандай бул аймакта мурда шахта иштеп турган. Бирок ал азыр жабылып колдонуудан чыккандыктан каарманыбыз үйүнүн жертөлөсүнө шахта тарапка эшик кылып алыптыр. Анда бул үңкүрлөр аябай чоң жана андан чыга бериштер өтө көп болгондуктан тартип сакчылар ал жердин ар бир кадамын текшерип, бирок ал жактан деле эч кандай из таба алышкан жок. Ошондой күндөрдүн биринде лейтенант Дот Джулияны суракка ала баштайт. Дот каарманыбыздын күйөөсү жөнүндө сурап, шаардагылар аны аябай жакшы адам катары билчү экен. Ал өмүрүнүн аягына чейин эле ушул шаарда дарыгер болуп иштеп өтүп кетиптир. Анан дагы Джулия түшүнүксүз окуяларды айтып берип, күйөөм өтүп кеткенден кийин азапты жаш балдар эле тартты. Шахта жабылгандан кийин бул аймакта жашоого мүмкүнчүлүк деле болгон жок. Балдар андай кыйынчылыкта чоңоюуга татыктуу эмес да деп лейтенанттын такыр эле башын айлантып, кандай болбосун Джулия ал шаарчадагы урдалган балдардын бардыгын урдагандыгын мойнуна алат. Ал жерде буга чейин 18 жаш бала урдалган болчу. Ал аз келгенсип Джулия Питцвилл шаарындагы балдарды дагы урдаганын айтат. Анда лейтенант сиз ал балдарды өлтүрдүңүзбү десе, каарманыбыз унчукпай эле кутулуп кетти. Ушул сурактардан кийин Джулия такыр эле эч ким менен байланышка чыкпай, суроолорго дагы жооп бербей, түрмөгө которулуп жаза мөөнөтүн өтө баштаган. Күндөрдүн биринде лейтенант акыркы жоголгон бала Дэвидтин апасына жолугуп, аны менен сүйлөшүп олтурган жеринен биз тартип сакчылар балдардын эч кандай изин табышпай, Джулиянын өзүнүн күнөөсүн мойнуна алганынан башка эч кандай далил таппагандыгы билинет. Ошондуктан лейтенант Дэвидтин апасынан суранып, сиз аны менен акырындан сүйлөшүп көрүңүз. Бирок ага басым жасабаңыз, анткени ал сиздин дагы суроолоруңузга жооп бербей коюшу мүмкүн. Биз кандай болбосун жоголгон балдар жөнүндө маалымат табышыбыз керек десе, Дэвидтин апасы макулдугун берет. Анда эки каарманыбыз түрмөнүн жолугуша турган жерине келип сүйлөшө башташып, Джулия эч кандай суроолорго жооп бербей эле өзүнүн оюн айта баштайт. Бул жерде маселе балдарда деле эмес, маселе ата-энелерде. Алар өздөрү жарыбаган жашоодо жашап, балдарын дагы кыйнашат. Бирок балдарда күнөө эмне, алар эч кандай кыйналбай чоңоюш керек да. Мен ар бир баланы жоготордун алдында үйүмдө аларга 2-3 күн толугу менен шарт түзүп берет элем. Балага ылайык өзүнчө бөлмө, китепканасы жана ойной турган жайлары болот эле. Бир жагынан бул нерсеге ата-эне эле эмес, мамлекеттик система дагы күнөөлүү. Алар баласын жакшы карай албагандарды төрөтпөш керек го. Эмнеге мындай мыйзамдарды чыгарышпайт деп оюндагы нерселердин бардыгын айтып берип, бирок бул нерселердин бардыгы Дэвидтин апасына кызыксыз болуп, ал Джулиядан суранып, сен менин бир гана суроомо жооп берчи. Колдуроктогу баласын жоготкон ата-энелер билгиси келип жатат. Жоголгон балдардын бардыгы өлдүбү десе, Джулия башын ийкеп ооба дегендей кылып жооп берет. Анда алардын денеси кайда десе, Джулия жооп берип, кээ бирлериники токойдо, кээ бириники үңкүрдө. Бирок силер аларды таба албайсыңар дегендей кылып коет. Биз мындан соң дудук кыз Дженнини көрө баштайбыз. Анын үйүндө адаттагыдай ызы чуу башталат. Анда Дженни мындай ызы чуудан чарчап, мени дагы Виржилия алып кетип калса жакшы болот эле деп Джулияга айта берчү. Бир мезгилде эле Дженни ызы чуудан алысыраак болоюн деп токой жакка басып кетип, ал жактан шытыраган үндөрдү уга баштайт. Бир мезгилде Виржилия атыккан кара киши Дженнини көтөрүп алып эле уурдап жөнөдү. Биз бул окуялардан кийин 3 ай өтүп Дженнинин апасы Трейсиге лейтенанттын келгендигин көрөбүз. Ал Трейсиге кабарын берип, биз сиздин кызыңызды такыр эле таба албадык. Менимче ал жөн гана өзү эле үйдөн качып кеткен, кандай болбосун мен аны табамын. Сизге болсо сабырдуулук каалаймын деп ал жерден кетип, бир кезде кадр алмашып Дженнинин бирөөнүн үйүндө бактылуу болуп эле жашап жүргөндүгүнө күбө болобуз. Ушул жерде гана окуя эми чындыгында кандай болгондугу түшүндүрүлө баштады окшойт. Көрсө жанагы Виржилия атыккан кара киши Дженнинин өлүп калды деген күйөөсү экен. Алар ар кайсы шаарга көчүп барышып, ал жактан кембагал адамдардын балдарын урдашып, алардагы мыкты балалык менен чоңойсун деп баласы жок бай адамдарга берип турушчу. Дженни дагы так эле ошондой бай аялдын кызына айланып, бир күнү көчөдө бара жатып Дэвидти көрүп калат. Көрсө Дэвид дагы дени сак аман эсен бай үй бүлөдө чоңое баштаптыр. Дженни болсо бул ишти ачыкка чыгаргысы келбей, күнөөсүнүн бардыгын мойнуна алып, өзүн жаман көрсөтүп өмүр бою түрмөдө калган болот. Күйөөсү болсо эми биз Колдурок шаарынан кетебиз деп башка шаарга барып бул кесибин кайрадан эле уланта баштайт. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Дженни менен күйөөсүнүн кылган иши туурабы туура эмеспи, оюңуздарды сөзсүз калтырып кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ата-энебиз бизди кандай абалда чоңойткон болсо да ар дайым алардын ыраазычылыгын издейли.